Кандайсыңар достор, бүгүн биз системный блокту тазалайбыз. Системный блокто ушунчалык чаң толуп көп кетиптир. Карасаңарчы, чаңдын болгонун. Анда эмесе ишти баштадык. Биринчи ачып алабыз. Көрдүңөр да чаңды. Мен силер үчүн атайын ушу чаң топтоп 1 жылдан бери коюп койгонмун складка. Бизге керектүү пылесос жана щетка, эгер колуңузда болсо. Эгерде силерде момундай нерсе болсо, эмне кылышты билесиңер да. Анда эмесе кеттик. Чаңды биринчи абага учуп кетпеш үчүн щетка менен арчып, пылесос менен тартып алабыз. Акырында тряпка менен арчып койсок таза болот. Боковой панелдерди, вентиляторларды жакшылап арчабыз. Аркасына өттүк эмесе. Аркасын арчыйбыз. Арчсак көрдүңөр да чаң түшөт жана жакшы тазаланбайт. Ошондуктан щетка менен пылесос менен жакшылап тазалайбыз. Эгерде силерде алдыңкы панель чыга турган болсо, аны да ачып вентиляторду тазалайбыз. Көрдүңөр да чаң толгонун, чаңдын бар жогун сордуруп пылесоска алабыз. Чаң учпашы үчүн абага панельди кайра жабабыз дагы. Боковой жагын ачып алабыз. Бар жогун шлейф, шнур, блок питания, материнская плата бар жогун бир сыйра тазалап, кулерден кошуп. Негизинен чаң көбүнчө ичине толот, вентиляторлорго аларды тазалап, бузуп албашыбыз үчүн щетка менен эле арчып тазалайбыз. Видеокарта снимать этебиз. Кошумча питанияны сууруйбуз жана болтун чыгарабыз. Бул жерде ушундай рычаг бар, аны бассак видеокарта чыгат. Видеокартаны тазалап, видеокартада мына кошумча вентиляторларын, чаң көп толо турган жерлерди тазалайбыз. Анда эмесе блок питанияны алабыз. Силерде эгер алына турган болсо, эгер срок өтүп кете турган болсо, алып иштетсеңер болот гарантиясынан. Эгер гарантиясы жете элек болсо, анда тийбей эле койгонуңарга жакшы болот. Меники өтүп кеткенине байланыштуу мен алып тазалаймын. Видеокартанын ичинен бери тазалайлы, анда эмесе кеттик. Биринчи болттарын чыгарып алабыз. Пылесос менен ичиндеги бар жок бөлүкчөлөрүн тазалап, вентилятордун өзүн жакшылап тазалап, кайра ордуна коебуз. Ордуна койгондо адашпашыбыз керек дегендей. Мына кайра катырып ордуна коебуз. Ордуна коюп, баягы болттарын кайра катырып, видеокартанын кайра местосуна коебуз. Кошумча питанияны кошуп, болтун кайра закручивать этебиз. Көрдүңөр да таза болгонун. Мында эмесе үй шартында дагы ушундай кылып тазаласаңар болот.